Жок, анан ынтымактын курамына токтолсок. Курамда баягы тренер катары оюндун жүрүшүндө негизи эле силер тренер дагы, оюнчу дагы болосуңар. Ошол учурда кыйналбайсыңарбы? Жок энди андай деле кыйналыштыктар болбойт. Мен жок болуп калганда тирде балдар болуп калат оюнун ичинде, сыртта. Ошол балдар эме болуп калат. Боюнча эле өзүмдүн көзөмөл кылып атам, бирок мен жок болуп калганда Эрлан, Тойчу, Дастандар ичине эметип коет да, киргизип чыгарып алдырбыз мен оюнун ичинде жүргөндө. Баягы силер оюндун ичинде жүргөн кезде баягы замена болгон учурларда алар киргизип турат. Эгерде баягы оюндун тактикасын алмаштыра турган учурлар болсочу, кимиси мындай тренерликке жакыныраак шыгылар? Мен Кудай буйрса, Төлөбеков Эрлан Дайындап атасыңарбы? жөн дайындабасак да мындай өзү жакшы да. Ошо мындай көп нерсени түшүнүп көрөгөч да өзү дагычы. Негизи эле силер математикадан жакшы окуган болуш керексиңер. Өтө жакшы болбосо да Кудайга шүгүр эле. Эсептеп неметкениңерден айтам да. Анан ал энди ичара оюн ичинде жүргүзүп кетересиң да оюндучу. Оюнда 4 адам жүрсө ошо 4өөн бирөөнү чыгарып кайра киргизип, ошол оюн ичинде кылып кетесиң да. Оюндун тактикасын дагы алмаштырган учурлар болот. Оюн эле биринчи таймда башка тактика менен ойнойсуңар, кайра башкасына өтөсүңөр. Эми бир өзүң колдонуп көрөсүң, болбосо башкасына өтөсүң да. Ошентпесең да болбойт да оюн. Анан баягы ынтымактын курамындагы жигиттердин мүнөздөрү боюнча да билгим келип атат. Тренер катары мүнөздөп бергилечи. Кимиси кандай? 12 баланын өзү 12 элек. Мисалы Дастан өзү мындай оор басырыктуу, көп сүйлөгөн, жоош бала да. Характери боюнча ошондой, Дастан. Характери Дастан. Дастандан кийин 3-чү номерде Норусчу. Норус ал энди сал умныйраак бала да. Умный. Аделе бирок мындай көп ичине кир сактоого мындай жөнөкөй бала да. Тойчу камашакөй. Ал көп адамдар менен бат аралашып кетет да. Бат тил табышат экен да. Бат тил табышып аралашып кетет. Бирөө тамашалаганды жакшы көрүп. 5-чи номерде Эрлан, Эрлан ал өзү силер деле көрүп жүрөсүңөр, ал өзү тамашакөй бала да, одан. Шайыр. Эрлан жүргөн жерде шаңдуу болуш керек, Шаңдуу болуп жүрөт өзү. Үйдө отурганда деле балдар менен тамашалашып, шаңдуу жүрөт да, одан. Ал 6-чы номерде? 6-чы номерде бизде азыр Айдаркан Эрсутан уулу. Айдаркан жаңы келди, ал кандай жигит экен? Ал деле биз менен аралашып эле жүргөн бала да. Анын деле мүнөзү мындай өтө эмес, оор басырыктуу эле бала деле. Берден бизден шаңдуулардан Эрлан, Майрамбек, Тойчу. Майрамбек шаңдуу, Нуржандар. Өтө шаңдуу балдар да ошолор. Анан эң кичүүсү Өмүрбек бар. Ал өтө шаңдуу бала. Өмүрбекти айтып бергилечи. Ал Өмүрбек биздин эркебиз да. Тамашакөй канча жылдан бери ынтымакта келе атат, 3-4 жыл болуп калды. Ынтымактын кенжеси болуп, былтыр эле Айдаркан кошулду. Ага чейин биздин эркебиз болуп келе атты. Эң жаш оюнчуңар, Эң жаш оюнчубуз, эркебиз. Бардыгын көтөрөт. Мүнөз оюнчу жакшы экен да. Мүнөз жакшы, жөнөкөйлүгү бар. Кушчубай бар, оор басырыктуу, көп сүйлөйт. Кушчубайдын мен ушул баягы эмоциясы жок жигит экен да. Улак салса дагы, ушул улакты мен салдым деп да колунда көтөрүп койбойт. Ошол эле учурда бир баягы сүйүнүчүн дагы көрө албайсың Кушчубайдын. Эмоциясын ичине сактаган жигиттерден окшойт. Ал көп сүйлөбөйт, бирок мындай сүйлөсө, тамашалап сүйлөсө катуу сүйлөйт да. Балким кайнагасы жүргөндөн көп сүйлөбөйбү же? Жок, андай деле болбойт. Эми кайнагасы болгондо сбордо постоянно эле чогуу жүрөбүз. Ал өздөрү айылда деле ал чогуу өсүп калган балдар да. Мындай балдар менен отуруп сүйлөшкөндө тамаша чыңга салып, так сүйлөйт аделе, тамашакөй бала да. Көп сүйлөбөйт, бирок оор басырыктуу да. Сүйлөсө тамай сөзсө сүйлөйт да, кызыктырып, күлдүрүп балдарды.
Жок, анан үй бүлөңө кайтып келеличи. Үй бүлөлүк абалың? Үй бүлөлүк абалым 3 кыз, 2 баланын атасымын. 2008-жылы үйлөнгөм. Жубайың Таластан эле да? Ага, өзүм айылман. Айылыңарданбы? Жакшы. 5 баланын ата энеси болупсуңар. Ага, Улуу кызыңар 9-класс. 9-класс болуп калды. Кыздарыңар күрөш көрөт окшойт. Бир кызым күрөшөт, экинчи кызым. Уулуңар? Улуу кызым бийлейт. 2 кызым бийге катышат, бирөөсү күрөшкө барат. Уулуңар болсо силер менен көбүнчө көк бөрүгө аралашып жүрөт. Уулу менен улакчы болом деп жүрөт, эми Кудай буйрса көрөбүз. Эснурдун бир видеосу бар, менде ушунчалык просмотр алган, лайк алган, аябай популярдуу видео да. Кудай буйрса өз эмесине дейин чоңойгондо көрөбүз да. Улакчы болушуна силер каршы эмессиңер да. Жок, эми өзүм улак тартып жүрүп анан балама улак тартпайсың сен десем болбойт го эми. Мен тартпайсың деген күндө деле азар күчтүү болсо тартат да. Легендарлуу байкелерибиз бар. Алар менен дагы чогойноп калган учурларыңар болду э? Мен көп эле байкелер менен ойноп калдым. Мурда Эзенкул байке, Нурак Эзенкул бай азыр. Алар Кыргызстандын эмеси. Эзенкул байке менен ойнодум, Кубанчык байке менен ойнодум, Муха байке менен ойнодум, Токо байке менен ойнодум. Алар менен уже команда болуп ойноп калган экенсиңер да? Ооба. Азыркы жигиттерден кимдер бар эле? Азыркы жигиттерден деле азыркы командада ойноп жүргөн аксакал оюнчулардын баары эле ойноп калды го дейм. Мен курактуу балдардын көп эле ойноп калды ошо байкелер мененчи. Анда мындай команда көп болчу эмес, аз эле болчу да командалар да. Жок, анан силерде баягы кайсы улакчыны көрүп, сен улакчы болгуң келди же аталарыңар тараптан бул нерсе барбы? Бизде негизи атам деле улак тартчу. Атамдын атасы да тартчу улак. Көп бияка лигаларга тартпаса да өзү тартчу. Анан байкем бар өзүмдүн. Каныңарда бар экен да? Каныбыз да бар анан. Мен көбүнчө Кыбыраев Улан байкени баа берем да. Ошо Улан байкенин оюнуна, жүргөн турган эмесине абдан суктанып, оюна кызыгып көрөм да ошол оюндарынчы. Өзү да жөнөкөй мындай көп сүйлөгөн байке да. Көк бөрдө негизи элечи кызыктуу учурлар болот. Бир кайгырган дагы күндөр болот. Мындай эсте каларлык күндөрдү айтып бересиңерби? Эсте каларлык күндөрдү айтып берсек, 2008 беле же 2009 беле ошо Таластан келатып тоо ушуда пробкада калганбыз да. 17 саатпы, 18 саатта ошо пробкада турганбыз. Пробкабы же жол жабылып калды эле? Жол жабылып калып ошо пробка болуп кеткен да. Туу ашудан тиги эмеге чейин Парижге чейин машинелер пробка болуп ошондо калганбыз да. Жеңил машинелердин аркасында балдар түшүп алып, жеңил машинелерди түртүп. Оюнчулар. КамАЗыбыз калып кетип артта. КамАЗыбыз Түрстка дегенде чыгып, аттар ачка калды. Аттар ачка калган да. Париж жака чөйүн десең, ары кете албайсың, тамак жей десең. Бери кетесең, артыңар пробка. Астыбыз пробка, ошо менен чыга албай бир талай турганбыз да. Ошол күнү абдан эсте калганбыз дечи. Кыштын күнү бирок суук да жаман. Анда да мындай иномарка КамАЗдар эмес, көбүнчө Эски КамАЗдардан болчу да. Азыр бирок баягы жеңил э, жашоо шарттары. Азыр энди Кудайга шүгүр болуп калбадык, азыр Бишкектен көлгө ташый турган болсок аттарды 2ден 3дөн спринтерге салып туруп эле бат эле жетип калып атпайлыкпы. Таласка деле бат жетип калат. Жака барса деле иномарка КамАЗдар чыгып калды, аттар ар биринин өзүнүн клеткасы менен турат. Баягы силерде райондордогу оюндарда көрүп калдым да, ынтымактын курамындагы жигиттерге машинелерди мингизип атты. Жанагындай ат ташый турган. Ошолорду бул сбордо жүргөндө колдоносуңарбы? Келе же келбейби алар? Жок, анын эми Кушчубай өзүнүн тиричилигине эле колдонот да. Тайкеси Асхат байке кадарка кылды го. Асхат байке ынтымактын жетекчиси болуп кеткен э? Жетекчиси болгон. Кудайга шүгүр, азыр эми Талас областында көп эле балдар айыл элинен сыйлык алып, жакшы болуп атат. Мурдага караганда ушул жагы аябай азыр өнүктү э, баягы. Ат мингизип. Эми биздин ынтымакта жүргөн балдардын баары эле минип калды ат. Асты 2ден минип калды. Айылын эли мингизет, байкелери мингизет, ошентип эле Кудайга шүгүр болуп атат. Бунун баары ушу улактын өнүккөндүгү да. Баягы силерге элге жеңишти тартуулап берип атасыңар, элге кубанч тартуулап атасыңар.
Анан силерге дагы баягы сыйлык кылып атат да бул. Ошондой болуп атат да. Машина мингизишип атат. Мен да минген машина. Мен да ат минип атам, Кудайга шүгүр. Канча ат миндиңер жашоодо? Мен 3-4 ат миндим го дейм. Өзүм дос балдар менен миндим. Жакынкы учурда эле бул. Мурдачы? Былтыр. Мурда имген эмесмин, мындан 2 жыл мурун Талас районунун президенти Дамир мырза машина мингизген. Машина мингизди эле. Жакшы. Анан өзүңөрдүн поколениялары ат мингизип атат. Достор. Покровкадан Азамат деген мырза ат мингизген. Айылдын эли ат мингизген. Ош коюңга барганда оштук туугандар ат мингизди. Кудайга шүгүр болот. Жумабеков Дастан байке ат мингизген. Ошол аттарды короого коесуңарбы баягы өзүңөрдөбү? Же айрымдарын сатып бердиңерби? Анча-мынча сатылып кетти, анча-мынчасын үйгө коюп пулун алып атабыз. Жакшы. Негизи мал кармайсыңар да? Биздики ошо да. Мал поляга иштетебиз, тоо чыгабыз малга. Ошондой тиричилик кылабыз биз. Президенттин кубогу өткөнгө чейинки убакытта улакты сагынып каласыңарбы? Улакты сагынып калабыз, бирок бизде жайлоолордо жайыксын улак болуп турат, ошо жайлоого барып улак чаап турабыз. Сусамыр жака барыппы? Сусамыр барабыз. Биздин Өстүн Түз Жашоо деген жайлоо бар. Ошол жакта улак болот, ошол жактан чаап турабыз. Азыр эми улак жайгыш эле болуп калды го, тынбай калды. Көк бөрү негизи мурунку көк бөрү менен азыркы көк бөрүн айтып бергилечи. Айырмачылыктарын. Мурунку көк бөрү барганда азыркы көк бөрүнүн айырмачылыгы боюн быстрый, аттары күлүк. Мурда өзүнүн кыргыз жылкылары чуркай турган болсо, азыр Покровка чыкалар чуркап атпайбы улакка. Өтө скоростной аттар. Ошол жагынан айырмалуу болуп атат го дейм. Аттар боюнча сөз кылып калдык жоки. Силер минген бир белгилүү ат бар эле. Айсары. Айсары менен көбүнчө таанылган окшойт силер, Мен ошо 2014 кабылган ынтымакка келген жылы аны Айтмек деген байке бар болчу Таласта. Ошонун аты болчу. Таласта оюндарга чыгарып жүрчүмүн. Аны ошол ынтымакка келерде Дамойка аватар нээси. Ошол сатып алып, ынтымакка алып келип, ошол ат менен оюн көргөзгөм ынтымакка келип 2014. Абдан жакшы оюн көргөзгөн ат. Атка бала келип калса дейт го ошондой. Айсары келип калган да ошол оюн. Ал убакта чабылды болчуңар да? Анда чабылды болчумун. Азыр коргоочулук милдетке өтүп алдыңар. Азыр коргоочулук өтүп алдык, оңойраак да коргоочу. Улам жаш өткөн сайын мен күлүп калам, баягы коргоочулукка качып баштайт окшойт. Бирок жаш жигиттерден деле бар. Эми биздин энди сөөгүбүз катып кичине эме болуп калды да, азыр бизге жаштар улак карматпайт. Бирок улак кармасаңар кычкач деген баягы кличкаңар бар го. Жоки ошол боюнча сурайынчы. Кычкач деп силерди бул атты ким эң биринчи атаган? Кайсы жылдары? 2013 февралдын 23-үндө болуш керек. Алексеевкада жыл сайын турнир өтүп турат. Ошол жерден Айсарын чабып атканда Расул деген байкебиз бар. Ошол жерден кычкач деп микрофондон айтып, ошо менен айтылып кеткен да. Бирок баягы чындыгында эле баягы жашоодо деле кычкач деп коюшат да. Неме? Ал кычкач бүттү улакты такымдан чыгарбайт деп калышат го силер алган кездечи. Мурда жаш кезирээкте ошентип ойноп жүргөндө айыл өкмөттөн ошо Расул байкебиз айыл өкмөт алып барчы. Ошол айыл өкмөттөрдө кайра айтып берчү ошентип. Ошо менен аталып калган. Алдыда Нооруз оюндары бар. Ноорузга даярсыңар да. Кудай буйруса дайынданып атабыз. Кечээ алгачкы тренировкаңар болду. Тренировкасы болду кечээ. Аттар даяр эмес деп угуп калдым. Аттар эми дайын болду элек, өз 20-сында чогулдук белек ошо. Аттар азыр пока минилип атат, кечээ бирткеликте чаптык. Эми экинчи тренировкада Кудай буйруса толук аттарды токтоганга аракет кылабыз. Жакшы. Анда Ноорууздагы оюндарыңарга ийгиликтерди каалайбыз. Ат жалында аман болгула жоки. Рахмат. Убактыңызды бөлүп, биздин көрөрмандар менен ушундай жакшы маек болду деп ойлойм. Рахмат. Рахмат силерге да. Көрөрмандарга эмне айтасыз? Кудай көрөрмандарга, бардык көрөрмандардын ороз айы менен куттуктайм. Кудай таалам орозодон эмне ниет кылса, ниеттери кабыл болсун. Эч жамандык көрүшпөсүн. Ар дайым Кыргызстанда токчулук, болчулук болсун. Баарынын орозосу кабыл болсун.